Молдонун эшегин билесиңерби деди. Жок, молдонун эшеги кандай, эмне болгон эшек ал десек айтты. Бир молдо деди талаадан отун алып келет. Илгерки дамылалар бир нерсени айтам десе, бир нерсе ушундай хикая, малым бир нерсени айтып, ошо менен сабак берип койчу да. Кагазга уруп туруп. Мындай эле айтып коет, болду, өзүң акылы бар адам ошону түшүнүп алат. Не деди? Бир молдо деди, отун алып келет экен деди. Илгери билесиңерби, отунду эшекке артып алып келчү. Жаш мезгилде эми айылдар чоң койгонбуз да. Анан ошол эшекке отунду артып, отун чоң да багы алып келип, эшигин астына келгенде дара тыгыстап тур дагы даратканага кирип кетти. Эшигин байлап коюп элечи. Анан кийин келип түшүрөм деп. Анан молдонун тамашакөй достору бар экен. Алар секин отунду түшүрүп тур дагы эшегин малканага киргизип, отунду көтөрүп кирип тур, кайра эшекке артып коюптур. Анан молдоке дарата алып чыкса, эшеги малканага кирип алган. Тартса чыкпайт. Баягы отунду чечип туруп алып кирип анан артып койгону кайра. Эшиктен батпайт. Тартса чыкпайт десе, киргенде киресиң, эмнеге чыкпайсың деп тартат экен эшеги сабапчы. Ошо молдонун эшегиндей болбогула дейт. Бир маселени айтсаңар, туура эмес болсо эртең чыгып кайра кайта бергиле. Молдонун эшегиндей болуп жылбай тура бербей. Молдонун эшегиндей деген сөз дагы бир маселени айтып туруп ката кетип кайтпасаң ошо эшектей элесиң деген тарбияны берип атат да. Түшүнөсүз да, кара кандай мындай хикматтуу ал. Молдонун эшеги деп койгон. Сен дейт бир маселени айтып туруп, ошондон ката кетсең, кайта кеткениңи моюнда бетеге чыгып кайра элге айтпасаң ошо эшектей элесиң деген сөз да.